Сириянын Алеппо шаарында Аль-Каиданын курамына кирген уюмдун согушчандары мамлекеттик аскерлердин штабын жардырды. Андан 20 жылкер каза болду. Андан соң өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан 18 тургун көз жумган. Ага улай эле согушчандар көчөлөрдү аткылап, дагы 9 адам набыт болгон. Алеппо шаары 2012 жылдан бери экиге бөлүнүп, бир тарабы согушчандардын, экинчиси Сирия армиясынын көзөмөлүндө. Кейптаунда токойдо тутанган өрттү 5 күндөн бери өчүрүүгө мүмкүн болбой жатат. Туристтер арасында эң популярдуу болгон шаардагы жалын 13 үй жана 1 мейманкананы жалмады. Миңдеген гектар жер күйүп бүттү. Кооптуу аймактан жүздөгөн тургундар көчүрүлдү. Кырсык болгон жерде 300 өрт өчүрүүчү иштеп жатат. Нью-Йорк мэри Билл де Бласио мусулман майрамдары билим берүү календарына киргизилгенин жарыялады. Ал Твиттердеги баракчасына Курман айт менен Орозо айт күндөрүн календарда майрам катары белгилөө шаарыбыздын ар түрдүүлүгүн байытат деп жазды. Нью-Йоркто болжол менен 1 миллионго жакын мусулман бар. 2008 жылкы изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык билим алып жаткан ар бир 10-студент мусулман.